Бутумду кайрып туруп тартканда карс дей түштү. Өлдү дедим. Мына бүттен бут жарабай калды десем оңолуп калбырым. Ошо жамбаш жеп койду го. Жамбаш жеп койду. Куяң дейт. Масылбаган шумшук экен го. Амансыздарбы Кереге медиа YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, бүгүн ден соолук тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Көптөгөн ооруларды дарысыз дарылаган адам тууралуу уктуңуз беле? Укпасаңыз, остеохондроз, грыжа, бел оору, баш оору, жүрөк оору өңдөнгөн ооруларды көп жылдан бери дарылап келе жаткан Максат Абдрасулов аттуу массажист сыныкчы агабызга маек куралы деп келип калдык. Жамбаш жеп койду. Куяң дейт. Масылбаган шумшук экен го. Кечегеден басылдыбы кичине же басылбай койду дагы деле. Мындай ооруйт да, ооруй берет. Анан Кийин өтө көп. Анан кийин көбүрөөк бассам, жылбай калам да белим буралат. Ал эми энергетикалык капсула деп да уктук. Ошо комнатага кирип ал жөнүндө да сиздерге кененирээк айтып берели. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Бул жакта кандай, сизде өзүңүздү кандай сезип жатасыз? Канча күн болду келип атканыңызга? Эмне оору менен келдиңиз эле? Ошол тууралуу айтып бербейсизби? Мен келгениме 2 күн болгалы. Белим бутум ооруйт эле. Кудайга шүгүр, результат болуп атат. Жакшы болуп калдыңыз, Ооба, кыйла жакшы. Бул менен кандай дарылайт? Бул менен тердетпеш жерин эмне болот экен? Суук тиген жерлери тартырып болот экен. Андан кийин массаж кылат. Ошо. баары жакшы эле экен. Мына жерде гана кичине мына омурткаңыз эле неме бар экен. Калгандары бүт жакшы экен. Жашыңыз канча да, апа? 72. Аябай жакшы жүрүпсүз го. Берели белинде эле, мына жеринде эле немеси бар экен. Калганы бүт жакшы экен. Болду, эми тура бересиз. Апа, операция болбодуңуз беле? Бүт органдар өзүңүздө? Интернетти карап отуруп, жеке ыкма менен дарылайм дегениңизди окуп калдым. Ал кандай? Жеке ыкма эми баягы өзүбүздүн чыгармачылык менен адамдарга кандай неме келет, ошонусун иликтеп чыгып турган ушул ыкма менен дарылап келип атабыз да. Биздин немебиз, максатыбыз биринчи очередде омуртканы түз алып барсак, ошо менен ички органдар оору системасы айыгат да. Ошондой. Бул эми ушу туз бөлмөсү, ушул бөлмө экен, ушул тууралуу дагы кененирээк айтып бере аласызбы? Кандай ооруларга? Бул туз бөлмө эми баягы өпкөсүнөн жабыркагандарга, анан мышцаларды толук алып мындай восстановить эткенге жакшы жардам берет. Бул баягы грыжа деп туруп, грыжа сыртка чыгып кетип атпайбы? Ошону кайра калыбына келтирип, мияктан тартып бергенден кийин бул туз ошону чир алып туруп, кайра обратно аркага чыгарып кетпегенге жакшы жардам берет да. Ошондой немеге аябай жакшы. Бул омурткадагы баягы кысылып турган мышцаларды бошотуп биз чоюп, кайра тартып калыбына келтиргенден кийин ошоларды кайра восстановить этип, мындайча айтканда цементтеп берет деген немебиз да. Диагнозду кандай коесуз? Диагнозду омуртка аркылуу эле коем. Омурткадан кайсы органдарга кетип атат, ошоларды карап туруп эле, кармап көрүп эле, ошо сезүүбүз немеси менен эле айтып бере алам. Сиздин ата бабаларыңыз сыныкчы экен, ошолордон өткөн өнөрбү сизге? Эң туура суроо, бул биздин ата бабабыздан келаткан неме сыныкчылык. Мен раматылык чоң атам элге билинбеген тамырчы болчу. Эми тууган уруктарда тамырды кармап, аяк менен кармап айтып берчү. Раматылык таятам өтө күчтүү сыныкчы болгон экен. Ошонун себептеринен келсе керек да. Анан мен буну тамырчылыкты мен үйрөнө албадым, бирок омуртка аркылуу диагноз койгондо ошо чоң атам раматылыктан үйрөнгөм. Чоң атам ал убакта эми сайыздын убагында мындай томография деген нерсе жок эле. Ал омуртканы кармап туруп, ногу мочевой пузырьга кетет, ногу ашказанга кетет, но өткө кетет, но жүрөккө кетет, но өпкөгө кетет, но башка кетет деп
айтып берчү. Анан азыркыдай L3, L4, L1 деген нерселер жок болчу да ал убактарда. Анда мен бала кездеги маалым болчу, бир 7 класста окуп атканда немелерим болчу да. Ошентип үйрөткөн ароматылык чоңоттон. Кандай ооруларды дарылайсыз? Мен основном ошо омуртка аркылуу келген ооруларды эле баягындай именно ракты, анан онкологияны дарылайм деп айта албайм. Аларга мен немен тиешем жок. А болгону ошол омуртка аркылуу келаткан ички органдарга, мисалы үчүн ашказан, мочевой пузырь, баягы грыжа, ошондойларды, грыжаларды лечение кылып туруп эле ички органдарга өзүнөн өзү эле айыгы берет. Анткени ага кан жакшы жүгүрүп берет да. Мисалы үчүн мен жүрөгүм ооруп келип атат, уйкум неме болуп атат деп келишет пациенттер. А мен омурткаларын кармап туруп эле бул жагыңызда мына жүрөккө ооруп атыптыр, мына уйку безге ооруп атыптыр, мына ашказанга жакшы эмес экен, мына жоон ичеге жакшы эмес экен деп айтып берем да. Анан ошолардын эле түздөп каналдарын бошото берем. Бирок ички органдар аябай жакшы болуп аткандарын өздөрү сезип неме болуп калышат да. Мага көп эле пациенттер келишет, баягы түнү мен уктай албайт эле, жүрөгүм сыгылчу эле, адышкам бар эле деп келишет. Алардын баардыгы уже жок болуп, жакшы болуп баратам деп айтышат да. Массаж менен стресс толугу менен кетет деген туура экен да? Туура да. Анткени биз массажды да, игла терапияны да, физиотерапияны дагы баардыгы чогуу камтыгандыгы үчүн аябай жакшы результат келип атышат да. Бул пациентибиздин основной проблемасы баш оору. Баш оору. Посттравматический синдром деп коет. Ошо баштан травма алып, и вот сужение сосудов болуп, ошо внутричерепное давление. Ошондон болуп атат. Андан кийинкиси бел. Белде на фоне поясничного остеохондроза деп айтылат, воспаление седалищного нерва. Эки бутка чейин берет, баарыбыз билебиз, организмде эң чоң нерв бул седалищный нерв. Ошол кысылып калганда, же суук тигенде, же травма болгондо ушундай симптомдорду берет. Биздеги азыркы ине саянын өзгөчөлүгү, авторский методика, 10 жылдан бери ушул методиканы колдонуп келебиз. Болгону комбинированный метод илотерапия деп айтсак болот да. Өзгөчөлүгү банка менен кошо сайылат. Банка менен кошо сайылат. Сиздер жалпыңыздар билсеңиздер керек. Буга чейин илгерки методдор 6 ине методу колдонулуп келинген. Бирок жугуштуу оорулардын көбөйүп кеткенине байланыштуу 6 ине сайганга тыюу салынган. Себеби 6 инени бир адамга сайгандан кийин кайра ыргытып жиберүү кантип кымбат нерсени кантип ыргыта алат. Тоже туура эмес. Анан аны кайнатып же спиртовка кылып колдонсо, азыр ушундай вирустар бар. Мисалы, суу 150 градуста кайнайт да. Гепатиттин эле вирусу 300-400 градуста өлөт. Ал өлбөй калат да уже, анан автоклапка салыш керек болот. Алтын инени же күмүш инени автоклапка салсак, ал уже жарабай калат сайганга. Ошон үчүн азыр ар бир пациентке вот бир эле жолу колдонулчу ушундай стальной иглалар сайылат, инелер. И все, андан кийин булар ыргытылат да. Мына комбинациялык метод, мунун өзгөчөлүгү бул ошол темирдин суугун тартып алып, аз ине сайганда. Иненин дарылык жана касиетин калтырат да. Мисалы, могу эң жөнөкөй метод сиздер көрүп аткансыздар. Бул жакта алыскы региондордон келгендерге жатаканасы дагы каралган экен. Бул жакта айымдар жатат экен. Ал эми бул жакта бөлмөгө эркек кишилер жатат экен. Бул жакта ашкана бар экен. Ашканага кирип, мына уш жакта жатып дарыланып жатасыз алыстан келгендиктен. Алыска таластан келгендигим үчүн үйгө бара албайм. Үйүм медакадемиянын жанында. Анан кийин улам барып келген мен маршруткага түшө албайм. Ушул жакы ыңгайлуу эс? Ошол жерге ыңгайлуу үчүн жатып атам, жакшынакай, спокойный. Кандай болуп, эмне оору менен келдиңиз, апа? Ой, оорум 2 тисемден баса албайм. Белимди өйдө көтөрүп, эмете алчу эмесмин. Өйдө туруп
көпкө тура алчу эмесмин, таяк менен жүрөм. Улам бирдеке кылсам, стол менен отурчумун, мына жактан каты 3 жолу айттым, 3 жолу жыгылдым. Мен ойлочумун мурда ушу омурткамдан го, ушу жыгылганда эметкен го десем, мына жакта жок, жамбаш жактан бирдеке болгон окшойт. Анан аны доктор билбесе, ишигип бутумду кайрып, туруп тартканда карс дей түштү. Öldü dedim. Mına bütten but jarabay kaldı desem oңолуп калбырым. Ошодон бери жакшы. Жылыш барбы? Жылыш бар. Мына турганго туруп атырмын мындай туруп. Мында көпкө туруп тура алчу эмесмин. Көпкө тура албай эле бирдекени кылам. Анан кайра эле жерге тартылып отуруп калчумун деп. Анан столду сүйрөп отурам. Анан тура албай кыйналам, азыр туруп атам. Жакшы. Анан эки тисем ооруп атыр, шишигим бар болчу, кичине жанып калыптыр. Ушул Жакшы болуп кеттиңиз апа. жакшы демин. Мен ошол 4-күнү аябай катуу оор абалда келгем. Ошол эшиктен ушун ичине чейин киргенге ушу жарым саат убакыт кетти. Такыр баса албай оор абалда келдим эле. Анан ушу кушеткага түшүп, чыгып, ар кандай массаж аркылуу кайра кушеткадан кадимкидей өз бутум менен басып түштүм. Мени кумар кабыл алды. Абдан жакшы, колу жеңил экен, аябай ыраазы болдум. 3 күн аябай оор абалда болуп кыйналып келгем, ошол күнү эле бастым. Абдан ыраазычылык билдирем да. Башында аябай эле кыйналып келгем. Мына азыр эми Кудайыма шүгүр. Бүгүн акыркы күн болуп ушу кам берип кетип атам. Буюрса. Жакшы сезип өзүңүздү. Ооба, жеңилдеп жакшы болуп калдым Кудай буюрса. Коронавирус болду го, и последствиясы калып кетти адамдардачы. Аны байкабай атабыз. Кичине эле адамдар суукка чалдыкканда сразу тамагы кармап, өпкөгө осложнение берип атат. Ошол жагынан алганда бул жерге келген өтө пайдалуу. Бирок бул жерде да бир тонкость жөнүндө айтып кетиш керек. Биз морской соль деп көп айтабыз го. Чындыгында мына Кыргызстандын өзүбүздүн эле тузубузна кадимки эле Кочкордун тузу. Ушул жерде 8 тоннадай туз бар. Бул өтө чоң концентрация. Морской сольго караганда пайдасы, касиети 2-3 эсе күчтүү. Өзүңүздөр байкагандай бүт бардык процедураларыбызды тартып келдиңиздер. Бизде бир да дары колдонулбайт. Антибиотиктер же болбосо кайсы бир укол, дары-дармек эчтеке колдонбойбуз. Бүт бардыгы адамдын ички потенциалына багытталган. Баштан айтып келебиз. Эң күчтүү дарыгер бул адамдын ичинде. Адамдын ички потенциалы чеги жок. Ал керек болсо, Кудай сактасын, рак ооруларынан бери жеңгенге жөндөмдү. Аны ошол рак ооруларын жеңгенге жөндөмдү организм кантип эле бел оорусун, тизе оорусу, ушу грыжа, артрит, артрозду жеңе албасын. Кантип эле аны жеңе албасын. Болгон эле бардыгы келип ошо настройго, мындай чытканда ихласка, ишенимге келип такалабыз да. Бул жактан бардыгы бул жакка келип такалат, башка келип такалат. Ушундай бир мезгил келет да, мен ишенем, ушундай бир мезгил келет. Адамдар бул денесин бар го, денесин көнөк сыяктуу алмаштырган убакыт келет. Илим ошого жетишет, Кудай буйрса. Бирок ушул эле оорулар менен ооруп, ушул эле проблемалар менен страдать этип, ушундай эле бактысыз болобуз. Эмне үчүн? Себеби дегенде бардыгы бул жакта, жүрөктө, ушул эки эле жерде да. Ошол башты анан кийин жүрөктү. Айтат го, баш казан менен төш казанды тазаламай сайын дейт. Уже денени тазалаш кыйын да. Ошол. А бул жерде процедуралардын бардыгы ошол жакка байланышкан. Жүрөктү тазалап, денени тазалап, ойду тазалап, ниетти тазалап, анан ошонун аркасынан акырын барып, мындай результаттарга, ийгиликтерге жетишебиз.